Сиздер биз менен журналист катары иштесеңиздер болот, активист катары иштесеңиздер болот, бардык тарабынан иштешсек болот. Ошон үчүн тыгыз байланышта бололу. Ушундай текст жазылат. Бул түшүнүк керек. Үч актуальный болуп атканда үч азыр көпчүлүк керек. Ойлошубуз керек да. Бизге ар кандай учур болушу мүмкүн, биз аны билбейбиз да. Интервью алуунун түрлөрүн, видео тартуунун негиздерин түшүндүк. Негизинен окуяларды жана жаңылыктарды жеринен чагылдырып берүү жөнүндө маалыматтарды дагы алдык да. Ошол эле сүрөткө тартканды, видеого тартканды үйрөндүм. Ошондой эле эң күчтүү мындай, эң билимдүү чөйрө менен жүрдүк. Агаларыбыз, эжелерибизден дагы өтө көп мындай өзүнүн сапаттарын ала алдым, жаңы нерселерди үйрөнө алдым. Здесь нас научили, как представлять информацию, как подавать материал, в каком формате. Это полезно людям любой профессии. Видео жасоону, монтаждоону, адоптон жасоону үйрөндүм. Сүрөткө тартууну, жерлерден болсо тендерлерди үйрөндүм. Кантип бир ишти изилдеп чыкса болот, өзүңдүн жеке аккаунтуңду кантип сактаса болот, башка фейк аккаунттарды кантип изилдесе болот, ошолорду үйрөндүм. Мага бул тренинг абдан жакты. Кандай камералар менен иштеп, кандай пландарда иштешти, кандай тексттерди жазгандарды, анан сүрөттү туура тартуу, телефон менен, сайттар менен иштегендерди, ошонун баарына үйрөнө алдым деп ойлоймун.